Зардалы айылынын түндүк тарабындагы талаа конушун тарыхый аймактарга кошсо болот. Анткени айылга автоунаа барбайт, электр жарыгы жеткен эмес. Эң негизгиси айылдагы эл ушул күнгө чейин ата бабаларынан калган таш үйлөрдө жашап келүүдө. Алардын бири Таштанбай ата Баткен шаарында үй жайы болсо да, ата конушун таштабай талаада күн кечирүүдө. Бул үйлөр азыр энди бузгубуз келбей калды. Себеби келген коноктор, туристтер дагы, меймандар дагы биздин айылды өзгөчө бир башкача айыл экен деп таң береттир да. Себеби өзүң да көрдүң, башталыштан эле мына дубалдарыбыз таштан тизилген, коргондорубуз да, бактарыбыз таштан тосулган, үйлөрүбүз да таш менен болгон, салынган. Таштанбай ата тамашалап, талаада жашасаң жашарасың деп айтат. Бирок чынында бул аймакта шаардагы ызы чуудан качкан кары картаңдар жашайт экен. Жашы 60ка таяп калса да, тамга чыгып, өрүк кургатып, эртеден кечке тынбай кыймылда жүрөт. Бул сайга жааттык. Анан коңшулар баары куртуп кетип калгандан кийин өзүм жалгыз кырман болгондон кийин бул жака алдым. Чочкодон коркуп. Чочколорна түндө сайда түшөт дагы кеп коёбу, анан ал ушул акыркы немелерин жайгандарын. Кудай кааласа анан базарга даярдайбыз. Эми болсо быйыл көчмөндөр оюнуга барайын деп турам. Зардалыдан Сколго ассаламу алейкум, мына Зардалын өрүгүдөн алыңыздар деп бир алып барып. Мына 2,5 мына 2,5 мына 3. Талаа айылында Баткендеги эң эски өрүк дарактары сакталып калган. Алардын бирине 600 жыл болгон деп жергиликтүүлөр айтышат. Кызыктуу уламыш боюнча Зардалыга алгачкы адамдар келген учурда ошол жерде бир өрүк жана бир алмурут дарагы болгон. Ошол дарактан урук алынып, кийин Баткен аймагы өрүк зарга айланган деген сөздөр айтылган. Чоң аталарыбыз, аталарыбыздан ушу сакынын өрүгү деп сак келген деле бар экен деп, ошого келгенибизде 5 жыл болсо, мурдагы да бир 50-60 жыл жашаган болсо 6-кылым да азыр. Анан бир 4 жыл болду, мына Кореядан келип анализден там бердилер, алып кеттилер, сөйдөн алып барып текшерип чындыгында. Талаа конушунда болгону 10-15 кожолуктун жери бар. Айылда жаз, жай мезгилинде гана адамдар келип, эгин кылып, өрүктөрүн терип кетишет. Зардалыга жол салынгандан бери чет элдик жана ички туристтер бул аймакка да баш бага баштады. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.